Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, менин катталуучуларым. Буга чейин мен сиздерге бир кабаттуу, эки кабаттуу үйлөрдүн чыгымдарын эсептеп көрсөтүп келгенмин. Бир бөлмөнүн ремонту ошого окшогон. Бирок бул жолу мен сиздерге мына ушул комментарийлерде суранышкан кээ бирлер катталуучулардын ушу суроо талабына ылайык биз бүгүнкү күндө мына ушул үч очок деген нерсе көбүнчө ушул айыл жергесиндеги жер үйлөрдө көп колдонулат. Бүгін ошол очоктор тууралуу маалымат беребиз. Тагыраагы мына ушул сиздер көрүп турган бул жерде 3 эмес 4 очок турат. Бирөөсү ошол самоордуку. Бул жакта раковинасы дагы бар экен. Андан сырткары плюс бул жерде эмеси дагы бар. Шашлык пишире турган мангалы. Ичин дагы көрсөңүздөр болот. Бул жакта ошол күлүн ала турган жери дагы бар экен. Астына отун салса болот кыскасы. Мына ушул боюнча бүгүн маалымат беребиз. Сиздер көрүп тургандай бул жакында эле жасалган. Мангалдын өзүнүн моорусу бирөө. Ал эми бул жакта ушул эки очокко бирден ушундай калың турба кетиптир. Кафелденип, бардыгы жасалган. Мен бир сыра көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул жерде ушул күнүмдүк тамак ашка колдонуучу очок. Ал эми бул жердин өзүндө ушул чаканыраак казан асып, артына чайнек коюп, ушул тамак кылганга болот. Бул казандарды болсо азыр ушул канча килограмм литрлик мынасы? 80 литрлик, Бунусучу 120 шорбо. Мунусу 80 литрлик ашка, ал эми мунусу 120 литрлик шорбого экен. Ал эми бул жакта болсо самовар. Бул кадимки биз колдонуп жүргөн бетон самовар болуп жасалган. Ал эми чоргосу бул жакта. Андан сырткары билесиздер, биздин эжелер, жеңелер ушул очок жакта тамак аш пиширганда сөзсүз түрдө баягы колу кир болот. Бир тур от жагынан кайра эле картошка сабыз турганда колду жууш керек болот. Ошон үчүн бул жакка раковина дагы коюлуптур. Маани берсеңиздер болот. Бул жерде идиш аяк дагы жууп, андан сырткары бул жакта ошол раковинанын ылдыйында силиф ага турган. Кааласаңыздар бул жакка челек койсоңуздар болот, кааласаңыздар сыртка септик кылып туруп түшүрүп чыгарып койсо дагы болот. Негизи мындай очокту жер үйдө жашаган айыл тургундарынын басымдуу бөлүгү жасатышат. Бул сөзсүз түрдө керек. Анткени конок тоскондо, кой сойгондо сөзсүз түрдө мына ушул чоңуна шорбо кылып, ортоңкусуна аш кылып дегендей. Андан сырткары бул жерде ушул шашлык үчүн дагы ушундай встроенный мангал курулуптур. Баягы тааныш билиштер, достор мангалың берип турчу десе, от души берип турат элем, бирок ушу жылбайт да дегенге тамаша албетте. Негизи ушундай очокту ушул жалпы канча убакытта куруп бүтөсүңөр өзүңөр? 4 күн. 4 күн убакыт кетет бардыгына, 4 күн ичинде бүтөт. 4 күн ичинде бүтөт. Ал эми кышчы канча кыш кетет ушунун бардыгына? Булардын баарына 1000 кыш кеткен. 1000 кыш кетет, 1000 кыш. Канча майда, канча ирик? 600 майда кыш. 400 баягы чоң тешиги бар кыштан. Чоң тешиги бар. Мына муяктагыдан экен, мындай кыштан, Сиздер уктуңуздар, 600 майда кыш, ал эми 400 ушундай чоң баягы биз үйгө колдонгон кыштан кетет экен. 2 турба экен, чоңдон. Ал канча диаметри? 200-дүк. 200-дүктөн экөө. Булчу 100-дүк окшойт, 100-дүк. 150-тик. 150-тиктен бирөө, 200-дүктөн экөө кетет экен. Бул бир турбасы экөөнө бир кызмат кылат, экөө бирөөнө. Бири-бирине кошулбайт. Бири-бирине кошулбайт, өз-өзүнчө. Күч келбейт. Буга жаккандан аркадан чыкпайт. Тиги крышкалардан ыштарын тазалап турат, Ол толгондо тазалап иштете берет. Толгондо тазалап иштетсе боло берет. Казандар дагы жаңы экен. Негизи базарда ушул казандар канча? 120 литрлиги? 120-сы 3,5 миң. 3,5 миң сом, 80 2,5 миң. Бул 2,5 миң. Оштун казандары. Оштун өзүнөн чыга булар. Өзүнүн оштон чыгат. Мына 120-лыктардан чоңун да койсо болобу? Койсо болот 150. 150ге чейин. 200ге чейин койсо болот. Анда буягда чоңоет да, объем. Кеңейип кетет да. Очок нейини чоңоюп кетет. Очок нейини чоңоюп кетет. Негизи бул очоктун сиздер көрүп тургандай мындай бир дизайны өзгөчө экен. Мына ушундай, мисалы адатта бир тарапка узун болуп жасала турган болсо, бул жерде ушул жер дагы эконом болуптур. Ушул бурчка өзүнчө бир чоң казанды батырыптыр дагы. Бул жакка самовар. Ал эми бул жакка ушул раковинаны коюптур дагы. Бул жагы ушундай уланып, бул жерде ушул тамак аш туурап даярдап
идиш аяк койгонго эместе окшойт бул, а? Текче сыяктуу. Текче сыяктуу. Көч кесип. Мына ушундай. Андан сырткары мангалдагы өзгөчө баягы орустардын үйүндөгү камень деп койгон баягы печкалары бар го, ошого окшогон болуп жасалыптыр. Мына ушул жерге чокту даярдап туруп, шашлыкты коюп бышыра бересиздер. Түтүнү бияка чыкпайт, а? Түтүн чыкпайт. Түтүн бияка чыкпайт, түтүн ошол моору менен сыртка чыгып кетет. Негизи адатта шашлык бышырганда жүдөп кыйналып кетебиз, бирок мында андай маселе болбойт. Канча шашлык батат? Бир 10дон ашык батат окшойт, а? 15 батат. 15 шашлык батат экен. Ал эми сиздер көргөндөй мына кафелдердин бурчтары кандай, бул угул железныйбы? Кафелдин өзүнүн угулу бар. Кыры сынбаш үчүн. Кыры сынбаш үчүн, коопсуздук үчүн. Бул очоктуу угулу. Российский угул. Бул темир угул экен. Урунду болуп сынбаш үчүн. Урунду болуп сынбаш үчүн мына ушундай. Бунун бир жери бар, ушу бою тегизи бири-биринен алиге. Өйдө ылдый болбойт. Андай текиш жок. Баары. Урунду жери жок. Бирдей экен. Эми бир суроо да, силер эми көптөн бери ушул очок жасап жүрөсүңөр. Негизи булардын отун расход кылышы кандай? Экономичный. Экономичный, Оозу түтөбөйт. ачып көрбөйлү ичин. Кайтарбайт. Газовый. Мына ичин дагы көрүп турасыздар. Орточо отундар дагы батат экен. Өтө деле кичинекей эмес, ичи негизи экономичный экен. Буга чоң отун салбай эле 4-5 рейка менен окаттар бышырат. Азыраак оту менен деле тамак бышат экен, мына көрсөңүздөр болот. Ичи дагы тыккан. Анан могул жерлерини башкача кылып жасаптырсыздар. Бул шуакпы же кандай? Бул жери килей. Килей, а? Тегиз килей кылабыз. Кафели кылсак болот. Бул эшикти ачып отун салганда улар түшүп калат. Урунду болот. Полный краскаланган. Күйбөй турган 1000 градус краска. Анан сырткары бул от жакканда түтүнү, жалыны бияка чыкпайбы? Жок, кайтарбай түтүн чыкпайт оозунан. Андай нерсе болбойт, э? Жок, жок. Мына сиздер көрдүңүздөр, бул жерде жалпысынан 3 очок, 120 литрлик казан. Бул жерде 80 литрлик казан. Бул жерде ушул күнүмдүк тамак ашка колдонулуучу чакан очок. Мында болсо текче. Ошону менен бирге мындай кооз өзүнчө бир дизайн менен жасалган мангал, шашлык бышырчу. Андан сырткары бул жерде болсо неме самовар. Бул дагы мындай встроенный, ордунан жылбай турган самовар. Өзүбүздүн 40 литрлик фляг. 40 литрлик фляг экен бул. Термос сыяктуу уруп койгонбуз, ысып турат. Кайнаганда муздабай. Кайнаганда муздабайт, термос сыяктуу оролуп койгон дейт. Буга дагы бул жактан от жагылат. Бул дагы экономичный көмүр менен. Көмүр да жаксы болот, э? Баардык очоктордун эшиктери окшош экен, капкара түстөгү. Андан сырткары дагы бир өзгөчөлүгү мына ушул раковинаны дагы сиздер үй кожойкелери эсиңиздерге туюп алсаңыздар болот. Муну дагы сөзсүз жасатып алсаңыздар, идиш аяк жууганга дагы, кол жууганга дагы абдан ыңгайлуу жана мындай тыккан жасалыптыр. Арт жагында орундук болсо, септик казып койсоңуздар проблема болбойт. Сиздер ушул 3 очок, самовар, раковина жана ошондой эле бул жакта мангалды көрдүңүздөр, тааныштыңыздар. Эми биз видеодо мындан ары мына ушул 3 очокту курууга канча чыгым кеткен, канча кыш, канча сомдон кеткен, казандардын баасы, эшиктеринин баасы, кыскасы кафел баардыгынын чыгымдарын эсептеп, ошону менен бирге уста акынын дагы чыгымдарын, услугасын кош эсептейбиз. Жана ушундай кооз очок жасатам дегендер болсо, биз устанын телефондорун дагы экранга жазып калтырабыз. Анда биз чыгымдарын эсептөөнү баштадык. Сиздер көргөн мына ушул жалпысынан бул жерде 4 очок бар экен. Мангал, раковина баардыгынын чыгымдары канча, баштан аяк канча чыгым кеткен, мына ошону биз эсептеп баштайлы. Кыш печный, бул тагыраак ушул печканын өзүнүн кышы бар, жөнөкөй кыштан кичинерээк. Ошондой кыштан 600 даана кеткен, 7 сомдон 4200 сом. Стандарттык баягы биз үйлөргө колдонгон кыштан 400 даана кеткен, 8 сомдон 3200 сом. Мооруга, түтүн чыгуучу мооруга турба 200дүк размердегиден 2 даана 1800 сомдон, бул 3600 сом болгон 2 даана турбаныкы. Дагы 1 даана турба, бул жанагы мангалдын турбасы өзүнчө. Бул 100дүк размердеги турба, мунун баасы 500 сом. Казан, 120 литрлик казан, мунун баасы 3500 сом. 80 литрдик казан 2500 сом. Печканын үстүндөгү шакектер баягы кадимки күндө колдонгон чайнек жана кичинерээк казан коюучу печканын үстү, бул 2000 сом. Шакекчилери менен. Раковина, ушул чоргосу бардык детальдары менен 2500 сом экен. Очоктун эшиктери
баягы отун сала турган чоң эшиктеринен экөө бар, 400 сомдон 800 сом. Орточо эшиктерден бул жерде дагы экөө бар экен, 350 сомдон 700 сом. Ал эми күл алуучу кичинекей эшиктер бул жерде жалпысынан 5өө бар. Бул жерде мангалдын дагы кичинекей эшиги бар. Мына ошону кошкондо 5 дана кичинекей эшик 300 сомдон 1500 сом. Сеткалары 4 дана сетка. Бул баягы очоктун от жагуучу жер менен күл алуучу жердин ортосуна коюлуучу сетка. Бул 4 дана 350 сомдон 1400 сом. Угольник 12 метр баягы кафелдин эң үстүнкү тарабындагы ушул көчүп кетпестик үчүн койгон чоң угольник. Бул жерде 12 метр угольник бар экен. Ар бир метри 150 сомдон 1800 сом. Лист 0,9 размердеги лист кетиптир. Бул жерде 3 дана, ар бир листтин данасы 1000 сомдон экен, 3000 сомдук лист. Арматура 12 метр 100 сомдон 1200 сом. Эми растворго келе турган болсок, 6 кап цемент кетиптир. Кабын 300 сомдон алганда 1800 сом. Кафел жалпысынан бул жерге 20 метр квадрат кафел кетиптир. Метр квадраты 350 сомдон 7000 сом болду кафел. Кафелдин килейи 8 кап кафелдин килейи колдонулуптур. Ар бир кабы 200 сомдон 1600 сом. Кафелдин чекесиндеги баягы сиздер көргөн жылтыраак сары түстөгү уголоктор 4 дана кеткен, ар бир данасы 150 сомдон 600 сом. 10 кап кум кетиптир. Кабы 50 сомдон 500 сом. Бетон чоргосу менен 2500 сом. Ал эми баягы ыш толгондо тазалай турган капкакчалар 4 дана 50 сомдон 200 сом. Бул очокту курууга кеткен курулуш каражаттарынын жалпы чыгымы 46600 сомду түздү. Ал эми уста акысы жөнүндө айта турган болсок, ар бир точкасын 4000 сомдон жасайт экен. Мунун ичинде ошол курулушу кафел бардыгы бар экен. Ар бир точкасы 4000 сомдон. Бул жерде 5 точка бар экен, раковинаны кошкондо. 20 000 сомго мына ушул очок жайып бүтүп атат. Ал эми мангалдын кызмат акысы өзүнчө бөлүнүп эсептелет экен дагы. Эми кооздугуна, дизайнына жараша бул мангалды сиздер видеодо көргөн мангалды 6000 сомго жасаптыр. Ошентип уста акы жалпысынан 26000 сомго барабар болуптур. Так, эми бул жерде материалга кеткен чыгым сиздер мен бая айтып өткөндөй бул жерде 46600 сом материалга чыгым кетип атат. Ал эми уста акыга болсо 26000 сом каражат кетип атат. Экөөнү бириктиргенде жалпысынан дал ушул очок жайынын бүтүп даяр болушуна 72600 сом. $1000 жакын. Урматтуу менин катталуучуларым, көрүүчүлөр, видео сизге жаккан болсо сөзсүз түрдө бөлүшүп, бизге класс басып, ой пикирлерди, жакшы сөздөрдү, каалоо тилектерди, сын пикир болсо деле комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Дагы сиздер эмнелерди көргүңүздөр келет? Кандай курулуштардын каражаттарын билгиңиздер келет? Кандай үйлөргө кызыгасыздар? Дегеле сиздер кызыккан нерсенин чыгымын эсептеп бергенге аракет кылабыз.